Rakuten Marketplace'ine катталуу. Rakuten Япониянын маркетплейси. Андыктан дүкөндү ачуу үчүн бизнести Япониядан каттоодон өткөрүү керек. Ансыз сиз Rakuten'de соода кыла албайсыз. Rakuten'de сооданы баштоо үчүн алдын ала даярдануу керек. Rakuten'ге катталуу үчүн керек болгон документтер: компанияны каттоо жөнүндөгү бөлүк, банктык эсеп, салык төлөөчүнүн жеке номери, паспорт, продукциянын сүрөттөрү. Rakuten Marketplace'inde иштей турган дүкөндөргө болгон негизги шарттар. Сиз фирмалык продукцияны гана сата аласыз. Rakuten'дин макулдугун алышыңыз керек. Сиздин продукцияларда кийинки штрих-коддордун бири болушу керек: UPC, JN, EAN жана ISBN. Уникалдуу өндүрүүчүнүн идентификатору болуусу шарт. Японияда банктык эсебиңиз болушу керек. Бул эсеп Rakuten'de төлөмдөрдү жүргүзүү үчүн колдонулат. Сизге Япониядагы стационардык телефондун номери дагы керек болот. Сиздин почтаңыз Sakura интернет доменинде түзүлүшү керек. Yahoo же Gmail почталары туура келбейт. Катталуу процессин баштайлы. Google'га өтүп, Rakuten Co GPEC сурамын киргизебиз. Же болбосо Rakuten Co GPEC шилтемеси менен өтсөк болот. Дүкөндү ачуу өтүнмөсү баскычын басабыз. Кийинки баракчада маалыматты толтуруу жана өтүнмөнү тапшыруу керек. Бизнестин түрү: корпоративдик, жеке, компаниянын аталышы, сооданын аталышы. Биринчи тала иероглифтер менен, экинчи тала хулиган менен толтурулат. Япон жазуусундагы фонетикалык кеңешмелер: почтанын индекси, префектура, шаар, район, айыл, дарек. Аккаунтту түзүүдө уюлдук телефон кабыл алынбайт. Сизге стационардык телефондун номери керек болот. Бирок телефондун линиясын туташтыруу убакытты жана күч аракетти талап кылат. Ошол себептен стационардык телефонуңуз жок болсо, Rakuten 050 номери IP телефонун сунуштайт. Учурда сиз булут кызматтарын колдонуу менен IP телефондорун өтө арзан баада колдоно аласыз. Айна болжол менен 1000 иен. Ошондой эле каттоо үчүн Gmail же Yahoo сыяктуу электрондук почтаны колдонууга жол берилбейт. Sakura интернеттеги электрондук почтаны колдонууга болот. Төмөн жылдырып, кийинки маалыматтарды толтурабыз. Телефондун номери, компаниянын факсысынын номери, өкүлдүн аты жана фамилиясы, иероглифтер жана фуригандар менен, дүкөндүн жетекчиси жөнүндө маалымат, иероглифтер жана фуригандар менен, бөлүм, жеткирүү дареги. Бул жерде биз Rakuten платформасында дүкөнүңүзгө байланыштуу почта посылкалары жана башка материалдар жөнөтүлө турган даректи көрсөтүүнү сунуштайбыз. Бул почтаны жана товарларды кабыл ала турган кампаңыздын же кеңсеңиздин дареги болушу мүмкүн. Кийинкини толтуруу керек: байланыш номери, факстын номери, электрондук почта. Төмөндө ырастоо үчүн электрондук почтаны кайталашыңыз керек. Продуктунун категориясын тандоо. Дүкөн ачуу үчүн алдын ала онлайн өтүнмөңүздү тапшыргандан кийин Rakuten дүкөндөрүн ачууну колдоо кызматынын өкүлү текшерүү үчүн сиз менен байланышат. Дүкөндүн ачылышын текшерүү Rakuten Market экспертиза бөлүмү тарабынан жүргүзүлөт. Текшерүү 1 жумадан 2 жумага чейин созулат. Андыктан сабырдуу болуңуз. Эгер өтүнмө четке кагылса, себеби түшүндүрүлөт. Дүкөн ачуу үчүн бардык кадамдарды ийгиликтүү аткарсаңыз, Rakuten Market дүкөнүн ачууну колдоо кызматынын кызматкери сиз менен байланышат. Rakuten Market сатуучуну башкаруу системасы RMSке кирүү үчүн сизге URL-дын дарегин жана идентификаторун берет. RMSке кирип, ар кандай орнотууларды аткарыңыз. Мисалы, дүкөндүн жөндөөлөрү, банк эсебинин жөндөөлөрү, продуктуну каттоо, жеткирүү жөндөөлөрү, төлөм жөндөөлөрү жана башка. Бардык маалыматтар толтурулуп, жана маалыматтар тастыкталгандан кийин сиздин дүкөнүңүз ачылат.